Саламатсыздарбы? Ата-энелер электрондук күндөлүккө кирүүдө логин жана сыр сөздү жазганда ката деп чыгып жатса, анда класс жетекчи катарында сиз ал катаны кантип оңдосоңуз болот. Ал үчүн компьютерден веб-сайт аркылуу электрондук күндөлүккө киресиз. Күндөлүккө киргенден кийин сол жак панелден менин классым бөлүмүн тандайсыз. Андан кийин портфолио бөлүмүнө киресиз. Портфолио бөлүмүнө киргениңизде сиз жетектеген класстын аталышы чыгат. Ал класска кирүү үчүн мыштын көрсөткүчүн класстын аталышын алып барып, сол жак баскычын 2 жолу басканыңызда класстагы окуучулардын тизмеси чыгат. Кайсыл окуучунун ата-энесинин логин жана сыр сөзү ката деп чыгып жатса, сиз ошол окуучуга киресиз. Окуучуга киргениңизде окуучу жөнүндө маалыматтар чыгат. Бул жерден жеке маалыматы деген бөлүмдү тандайсыз. Бөлүмдү тандаганыңызда окуучунун ата-энеси жөнүндө маалыматтар чыгат. Бул жерде атасынын пин коду жана апасынын пин коду жазылып турат. Ушул жерде ата-энесинин иниен номерлери туура болсо деле, сиз бул иниен номерлерди өчүрөсүз жана атасынын аты жөнүн дагы өчүрөсүз. Андан кийин апасынын иниен номерлерин дагы өчүрөсүз. Апасынын аты жөнүн дагы өчүрөсүз. Өчүргөндөн кийин бир аз төмөн түшсөңүз, маалыматты сактоо деген баскыч бар. Маалыматты сактоо баскычын басканыңызда маалымат сакталат. Кайрадан жеке маалыматы деген бөлүмдү тандайсыз дагы. Андан кийин атасынын пин кодун, башкача айтканда иниен номерин кайрадан жазып чыгасыз. Жазасыз. Андан кийин түндүктөн издөө деген баскычты басасыз. Түндүктөн издөө баскычын басканыңызда атасынын аты жөнү автоматтык түрдө жазылат. Бул жерге атасынын аты жөнүн уручной жазбайсыз. Сөзсүз түрдө түндүктөн издөө баскычын басасыз. Түндүктөн издөө баскычын басып, бир аз күтүп турсаңыз, атасынын аты жөнү деген жолчого атасынын аты жөнү автоматтык түрдө жазылып калат. Азыр түндүк системасынан издеп атат. Бир аз күтүп турабыз. Мына бул жака атасынын аты жөнү автоматтык түрдө жазылды. Бул жерден түндүк сервисинен маалыматтар ийгиликтүү алынды деген билдирүү чыгып калат. Андан кийин апасынын пин коду деген жолчого апасынын иниен номерин жазып чыгасыз. Жазып туруп, түндүктөн издөө баскычын басасыз. Түндүктөн издөө баскычын басканыңызда апасынын аты жөнү деген жолчого апасынын аты жөнү дагы автоматтык түрдө жазылып калат. Бир аз күтүп турабыз. Азыр түндүк системасынан маалыматты издеп жатат. Ошондуктан ата-энелер сөзсүз түрдө түндүк системасына катталуу керек. Бул жерде түндүк сервисинен маалыматтар ийгиликтүү алынды деп чыкты. Андан кийин бир аз төмөн түшөбүз. Төмөн түшкөндөн кийин бул жерде маалыматты сактоо деген баскыч жанат. Ушул жерден маалыматты сактоо баскычын басып, маалыматты сактап коесуз. Андан кийин окуучунун ата-энеси түндүккө кайрадан ошол иниен номерини, логин деген жерге иниен номерин жазат. Сыр сөз деген жерге ошол иниен номеринин акыркы 5 цифрасынын башына жана акырына плюс белгисин коюп жазып киришет. Азыр страницаны обновить этип коелу. Бул жерде жеке маалыматтар азыр сакталбай калыптыр. Кайрадан жазып сактайын. Түндүктөн издөө баскычын басабыз. Азыр мен страницаны обновить эткендиктен бул жерде маалыматтар кайра жоголуп кетти. Бир аз күтүп турабыз.
аты жөнү жазылды. Андан кийин апасынын пин коду деген жерге апасынын инеянын номерин жазабыз. Андан кийин түндүктөн издөө баскычын басабыз. Басканыбызда апасынын аты жөнү дагы автоматтык түрдө жазылат. Бир аз күтүп турабыз. Апасынын аты жөнү дагы жазылды. Түндүк сервисинен маалыматтар ийгиликтүү алынды деген билдирүү чыкты. Андан кийин бир аз төмөн түшөбүз дагы. Бул жерде маалыматты сактоо деген баскычты баспайбыз. Маалыматты сактоо баскычын басканыбызда окуучунун маалыматтары ийгиликтүү катталды деп чыгат. Сиздер ушундай кылып, кайсы окуучулардын ата энеси электрондук күндөлүккө кирүүдө ката деп чыгып жатса, каталарды ушундай кылып оңдосоңуздар болот.